Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Тажикстандан өрүк алып чыккан 2 кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу Салам медиага чек ара кызматынын Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, кечээ 16 апрелде түнкү саат 4:20 чамасында Тажикстандын Ходжайы Алуу айылынан чыгып келе жаткан спринтер автоунаасы токтотулуп текшерилген. Текшерүү учурунда аткезчилик жол менен Тажикстандан өндүрүлгөн 3 тонна кургатылган өрүк бар экендиги аныкталган. Жалпы жүктүн баасы болжол менен 750 миң сомду түзгөн. Мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөндүгү үчүн автоунаанын 20 жаштагы айдоочусу жана аткезчилик жүктүн ээси 25 жаштагы тургун кармалды. Учурда кармалган жүккө карата тиешелүү иш кагаздар толтурулууда деп айтылат маалыматта. Кадамжайда мыйзамсыз ташылып келген 30 миң даана жумуртка жок кылынды. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка таянса, Кадамжай районунда өлкө аймагында аткезчилик менен ташылып кирген товарлар менен күрөшүү жана тамак-аш коопсуздугун камсыздоо максатында жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында 30 миң даана жумуртка жүктөлгөн Mercedes-Benz автоунаасы кармалган. Жумурткага ветеринардык көзөмөл жүргүзүүдө тиешелүү ветеринардык коштоочу документтери жана маркировкасы жок экендиги аныкталган. Аталган жүк ветеринария жөнүндө мыйзамдын жана ЭАБдин талаптарын бузгандыгы үчүн Кадамжай райондук ветеринардык башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Исхак Болотхан айыл аймагында жок кылынды. Кызылкаяда уурулукка шектелип 50 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын басма сөз катчысы Акыл Амираев билдирди. Маалыматка караганда, кармалган жарандын үстүнөн Кызылкая шаарынын 63 жаштагы жарандын үйүнөн белгисиз адам кирип, үйүнүн ичинде турган сумкасынын ичинен 100 миң сомдук алтын буюмдарды урдап кеткендиги боюнча арыз менен кайрылган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин уурулук беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ошондой эле уурдалган алтын буюмдарды шектүү катып койгон жеринен алып толугу менен жабырлануучуга өткөрүлүп берилди. Азыркы күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Баткенде 1 миллион сомго футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Райондук бийликтин маалыматына ылайык, бүгүн 17 апрелде Баткен районунун Орто Боз айылында кичи футбол аянтчасы пайдаланууга берилди. Кичи футбол аянтчасы Швейцария өкмөтүнүн Кыргызстандагы жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу жана эффективдүү башкаруу долбоорунун жана Ак Татыр айыл өкмөтүнүн көмөгү менен жалпы суммасы 1 миллион 775 миң сомго курулду. Бүгүн Баткен шаарында бизнес жанба инвестициясын өнүктүрүү боюнча кеңештин 3-чү отуруму өттү. Иш-чарадан кененирээк кабарчыбыз Бекбол Бакытуулу айтып берет. Бүгүн 17 апрелде президенттин Баткендеги өкүлүнүн алдындагы бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңешинин 3-чү отуруму өттү. Бүгүнкү күнү Баткен облусунда бул 3-чү отурум болуп атат. Кеңештин бул эң негизги максаты кеңештин бул ишкерлердин жана фермерлердин потенциалын чогултуу жана көтөрүү. Ошол эгерде ишкерлер биякта иштесе, жумуш орундарын түзсө, жана ушул бул миграциясын да токтотот, жана Баткен облусунун потенциалын да көтөрөт. Аталган отурумга ишкердик чөйрөсүнүн өкүлдөрү, облус башчысы Абдикарим Алимбаев, Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев, экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чорос Сейитовдор катышты. Анча-мынча көтөргөн маселелерди, ишкерлердин масаласыны ордуда чечип, биярда чечилбей турганды министерстволор аркылуу, башка центральный бийлик аркылуу чечиле турган иштерди чечип берип келишип атат. Ушу кеңешменин максаттары менен башка жерлерге алыгы обмен опытымга Өзбекстанга чыгып барып келип, ошолордон өзүмгө партнерларды тауып, ошолор менен иштешип атам. Бул кеңештин керектиги бизге эң керектүү нерсе бул. Себеби бул жол көрсөтүүчү экен да, бизге ушундай жолдорду көрсөтүп, биргеликте иштесең, чоң ийгиликтерге жетет экенсиң. 0%тен кредит алып, уже чоң стагелни тигүүчү машина, төшөк тигүүчү машина алгам. Бул кеңеш Баткен облусунда бизнес чөйрөнү жана инвестициялык климатты жакшыртуу,
бизнес коомчулуктарды туруктуу өнүктүрүү, чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу жана аны колдоо боюнча диалогдук аянтчаны түзүү үчүн бардык кызыктар тараптардын аракеттерин бириктирүү максатында Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен түзүлгөн. Көп маселелерге айкындык кирип, көп жеңилдиктерди башкаларды үйрөнүп атабыз да. Мисалы үчүн, мына өткөн жылы патент маселеси бүтүндөй Кыргызстанга бирдей тарифте койгон экен. Ошол Бишкек Сити, болбосо ошол жанагы Сум сыяктуу эле бир айылда бир магазиндин метр квадрат 50 сом жасалыптыр да. Бул вообще туура эмес деп ушул кеңешке койгонбуз маселени. Патентти жанагы 50 сомдон 20 сомго түшүрүп берди. Бул болсо жеке ишкерлер үчүн аябай жакшы болду. Жанагы арендага бергендерге да тескерисинче алгандарга да. Кеңешмеде жер ресурстары, кадастр, геодезия, картография боюнча мамлекеттик агенттигине караштуу жерлерди чарба ээлерине узак мөөнөткө берүү, балык чарбасын өнүктүрүү, өндүрүүчүлөрдүн бирикмесин ишке ашыруу, стартаптарды колдоо боюнча мамлекеттик фонд түзүү маселелери талкууланды. Бекбол Бакыт уулу, Нурпейил Ашур кызы, Салам Медиа. Күндүн маанилүү чыгарылыштарынан ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.